Бул болсо выживаемость 100% болду десек дагы болот да, 99% өстү. Бул нижний зона, бул жерде деген тупракта аябай туздуулук көп, шордуу жер. Альбион деген сорт болчу, Альбион деген сорт. 250 метрде ар түрлүү сорттор отургузулган да. Чоң түшүм берет да. Подпленка кылып отургузабыз да. Оорубай турган сорт ушул экен да. Андан сырткары былтыр дагы түшүмдүүлүгүн жедик. 1 килограммдан 2 килограммга чейин түшүм бере турган болсо, мисалы 6-7 мурчадан апарып көбөйткөндөр. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз жанагыл Англияга мигрант болуп кетебиз деп кызыгып атканда ошол жерде деген TikTok бар болчу ал кезде. TikToктон көрдүк, ошол жерден деген кыргыздардын Англияда иштеп жатканын көргөндө, алар деле ошо бизге окшой эле ушинтип жумуш кылып жаткандарын көрдүк. Клубниканын көчөттөрүн алып, клубниканын көчөттөрүн отургузуп аткандарын көрдүк да. Анан мына биз деле өз мекенибизде ошондой эле мененет кылып атабыз. Анан бул жерден дагы бир айта кетчү нерсе, урматтуу туугандар. Бул нижний зона, бул жерде деген тупракта аябай туздуулук көп, шордуу жер. Анан биз деген бул жакка деген 10го жакын клубниканын түрүн алып келип отургузуп көрдүк. Альбион, Сан Андрес, Портола, Вивара, Кабрило деген ушундай сорттордун көп түрлөрүн алып келдик. Бирок ушул жерден деген бир эле сортубуз өстү, ооруганда жок, түшүмдүүлүгү дагы былтыр дагы жакшы берген. Анан ушул сорт болсо, бул Florida Beauty деген сорт. Бул сорт сатуу сиздерге азыр сатуу максатында реклама алган жокпуз, бирок сиздерге биле кетчү бир маалыматтарды айта кетели. Мынакей азыркы учурда клубника казып эметейин. Мынакей. Бул ошо Florida Beauty деген сорт. Бул Америкадан чыккан сорт. Бул болсо выживаемость 100% болду десек дагы болот да, 99% өстү. Анан бул жака шордуу болгондуктан эме өскөн жок. Альбион, Сан Андрес, башка сорттор өскөн жок. Florida Beauty деген өстү. Оорусу жок, аябай жакшы, жапжакшынакай болуп, мына жалбырактары дагы аябай сонун болуп турат. Ушул жер тандап экен да, бунда шор жерге өсөбүз. Буну эмнеге кабар берип атабыз? Себеп дегенде нижний зонага дагы биз эксперимент кылдык да. Башка сортторубуз өлүп калды. Мына бул жакты эметсеңиз, мынакей. Бул жакта, мына ушул жерде Альбион деген сорт болчу, Альбион деген сорт. Полный эле өлүп калды бул жердечи. Туздуу жерге өлүп калды. Андан кийин дагы бар болчу. Альбион, Сан Андрес, Портола, Монтерей деген сорттор бар болчу. Алардын баардыгы өлдү. Анан дедик ар жактагы могу жашыл болуп турган жерден дагы ар жагы дагы клубника беле? Ооба, ушул жакта жака чейин бир 250 метрде ар түрлүү сорттор отургузулган да. Ошонун баардыгы өлдү. Бизге деген Florida Beauty деген сорту аябай выживаемый сорт экен. Бул сортовой болуп эсептелинет да. Бул сортовой, анан бул чоң түшүм берет да. 40 грамм, 30 грамм ушунун тегерегинде берет да. Бул эми кичинекей чакан бир 10 сотуктей жер. Бул жер чакан жер. Анан азыр эми буйруса бул жердеги биягына өтүп эметсең, бияктан тартайын. Бул жакта биз буйруса эме кылабыз. Чөптөрүн тазалап, анан көчөттөрүн казып алып туруп, анан бул жердин көчөттөрүн бүт алабыз дагы. Бул жерди айдап подпленка кылып отургузабыз. Себеп дегенде жакында эле? Иә. Жакында эле же качан? Жакында болуп калсын, жакында болуп калат. Буйруса. Убактыбыз бошор менен эле ушуну подпленка кылып отургузабыз да. Анан бул өзүбүзгө эле жетерлүү көчөт да. Анан буйруса ушу нижний зонада ушул сорту көбөйтүп отурсак деген немебиз бар. Азыр малинанын да сорту эксперименттен өтүп калды буйруса. Ежевиканын сорту өтүп калды. Мынакей клубниканыкын дагы биз кайсыл сорт нижний зонага жакшы болот экен. Эксперимент кылып, өзүңөргө бир өзүңөрдүн опытуңар менен бүт баарын далилдеп туруп, анан ушу иштеп келатасыңар. Биз өзүбүз үчүн иштеп келатабыз. Азыр бул жерде деген Аяз байке, сиз бизди көчөт сатуу же ушундай максатта тарткан жоксуз да. Биздин да максатыбыз көчөт сатып эмете деген нерсе эмес. Биздин өзүбүздүн
күнүмдүк кылып аткан дыйканчылыгыбыз жана ой максаттарыбызды ошолорду сиздерге чагылдырып берген эле ошондой эметип атабыз. Анан өзүбүздүн опыттагы клубника ошо Florida Beauty деген ушул нижний зонага туздуу жерге оорубай турган сорт ушул экен да. Бирок бул өзүбүзгө эле да, сатыкка пока продажага жок бизде. Туура келбеген жерлерге дагы өстүрүп, чакан жер болсо дагы туура пайдаланып иштейт деген бир жооп кылып берет экенсиңер да силер. Буюрса эме ошондой да болуп атат. Мына былтыр деген көптөгөн дыйкандарды кыдырдык да бизчи. Кара балтадан баштап токмокко чейин кыдырдык. Ошонун арасына деген нижний бычкадан ылдый жактагы клубниканын 80-90% өлүп калды да. Дыйкандар гектарлап отургузуп туруп өлүп эле, анан сөңгөктөрүнөн оорулар чыгып эле ошентип эле өлдү да. Анан канча деген адамдар расход болду. Муну аныктадыңар, жакшы сорт экенин билдиңер, живый эмес экенин билдиңер. Эми буга канча гектар арнайсыңар, кантип чоңойтосуңар? Бул сортту аныктадык. Эң биринчиден биз жака да бир башынан айта кетейин. Мисалы, бул жакка деген 10дон ашык малинанын сорту келген. Альбион, Сан Андрес, Портола, клубниканын көп эле түрлөрү келди. Анан ал клубникаларды биз сатып алганда деген 20 000 сом, 40 000 сом, 60 000 сом ар бир сорттун түрү менен алганбыз. Отургусканда көп эле отургузайлы депчи. Жалпы жону бир 200 000 сомдун тегерегинде кетти ушул жергечи. Анан ошол жерден бардыгынан выживать эткен бир эле сорт болду. Ошол Florida Beauty деген болду да. Анан бул Florida Beauty деген андан сырткары былтыр дагы түшүмдүүлүгүн жедик. Жакшы чоң болду. Бул сорттунчу оорубайт экен биринчиден. Экинчиден болсо эрте бышат экен да. Бул башка сортторго караганда уже эрте бышат экен. Анан бул көчөттү азыр бизде сатууга жок. Чынын айтканда, сатууга жок. Муну биз көбөйтөбүз, дагы отургузабыз. Биз ушул клубниканы нижний зонада ошо өнүктүрүп, ушундан киреше табабыз деген максаттарыбыз бар да. Муну сатайын деген эч кандай максатыбыз жок. Мунун түшүмдүүлүгү кандай болуп калат эми? Бунун түшүмдүүлүгү Азия деген сорттор бар. Азия деген сорт дыйкандар билсе билет. Ошо Азия сыяктуу эле бул КСД сортуна кирет. Клубникада КСД жана НСД деп бөлүнөт. КСД бул короткой световой ден деп коет. Бул эрте жазда бере турган. НСД деген дагы сорт бар. Длинный световой ден деп коет да. Бул болсо КСДге кирет. Бул эрте жазда 40 күн түшүм берет. Эрте жазда 40 күн түшүм берет. Жазында түшүм берет да булчу. НСДлар болсо алар эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин түшүм берет. Бирок ушул эле Florida Beauty менен жакшы эле түшүм алып койсо болот экен да. Бир көчөттөн 2 килограммдан ашык алса болот экен. Бул уже экинчи жылы да. Биринчи жылы отургусканда андай деле көп эмес, даам осу кескенге. Анан бул көчөттү биз деген жазында түшүм алдык деп атпаймынбы? Түшүм алдык дегенде биз бул кассетасы менен алып келгенбиз да. Кассетасы менен алып келгендиктен биз түшүм алдык. Чакалап өзүбүз жедик, варенье жедик. Продажага деле чыгарган жокпуз. Өзүбүзгө жегенге эле аябай сонун болуп берди да. Мындайча айтканда расходун жапыра тургандай түрү бар экен биринчи. Анан бул бул чет мамлекеттен тоңдурулган фриго болуп келе турган болсо, бул эрте жазда отургузсаң ошол жылы түшүм бербейт. Башка НСД сортуна салыштырмалуучу. Бул бир жыл, эмки жылы жазында берип калат. Бул биз деген күздө келген бул көчөт. Кассетага отургузуп койгонбуз. Кассетадан сакталып, тамырлары отурукташкандан кийин анан биз алып келип эле бул жерде оюп туруп эле тупрагы менен отургускандыктан bundan түшүм алганбыз да былтырчы жазында. Эми буюрса ал жерден аябай эле түшүм алабыз. Буюрса берден продажага чыгат буюрса быйылкыга. Келе эми баштабайлыбы? Мисалы үчүн биз долбоор негизи мындай болуп атпайбы? Жаңы дыйканчылык менен алек болгон кишилер да көрөт да. Клубника менен түшүнүгү жок кишилер көрөт, дыйканчылык мененчи. Анан ошолорго түшүнүктүү болуш үчүн канча кайсы малдарда отуруш керек? Анан кайсы малда түшүм алат?
канча убакытта өзүнүн мисалы үчүн расходдорун жабат, прибыльга чыгат деп коелучу. Клубниканыкы мындай болуп калат. Бул отургузулгандан кийин кезди сортун күзүндө отургуш керек. Күзүндө отургуза турган болсоң, эмки жылы жазында 1 килограммдан 2 килограммга чейин түшүм бере турган болсо, мисалы эрте жазда чыккан клубника 200 сом тегерегинде болуп келатат буга чейин делечи. Кездиники 200 сомдон ылдый кээ бир учурда болуп калышы мүмкүн да. 150 сом, 100 сом болуп калышы мүмкүн. Күздө отургузган. Анан ошондо деген бул 2 килограмм, 1 килограмм түшүм бергенде кезди сорту күзүндө отургуза турган болсоң, андан кийинки жазында жакшы эле тыйын кармап калсаң болот. Ал дагы көлөмгө жараша да. Энезди сортун болсо, күзүндө отургуза турган болсоң, жазында жакшыраак түшүм берет. Ошол жылы аябай эле күзгө чейин аябай жакшы түшүм берип, эми анын канча пайда табат экенин ал базар чечет. Себеп дегенде 100 сом болуп калат, 200 сом болуп калат, кээде 50 сом болуп калат, кээде туруп 400 сомго чейин чыгып кетип атпайбы? Клубника 350-400 сомго чейинчи. Анын ошо орто эсеп менен эсептегенде аны YouTube'дан көрүп атсаңыздар керек. Мисалы 100 килограмм тере турган болсо, 200 сомдон сата турган болсо 10 000 сом тапкандар болуп калат. Азыр сортовой клубникалар көп эме отургузулуп атпайбы? Ооба. Сортовой клубниканын эгер ежевика малиналардыкы бир 10 жылга чейин жашоосу болсо, булардын жашоосу канча болот? Клубниканын жашоосу бул 3 жыл болот. 3 жыл болот. 3 жылдан кийин бул картайып калат. Бул сортовойлорчу. Андан сырткары биздин өзүбүздүн местный клубникалар да бар, алар дагы 3 жылдан кийин эле. Анан баягы тооктун боогун берип 4 жылга чейин түшүм алгандар бар, бирок ал 4 жылда уже майдаланып кетет да. Түшүмдүүлүгү аз болуп калат. Түшүмдүүлүгү аз болуп кетет. Сапаты да аз. Сапаты да аз болуп калат. Анан бул көчөттү көбөйтүүдө деген кандай кылып көбөйтсө жакшы болот? Бунун көчөтүн мурут чыгат да булчу. Мурут чыкканда биринчи, экинчи, үчүнчү мурутту ошону кассетага отургузуп, ошону тамыр алып, андан кийин поляга апарып кое турган болсо, ошол кезди болобу, энезди болобу, ошол жакшы түшүм берет экен да, биздин эксперимент боюнчачы. Андан кийин майдагы 6-7 мурчадан апарып көбөйткөндөр, алар слабый болуп калат экен, тамыры кечишетилипчи. Ошондуктан баягы кимде ким клубниканын көчөттөрүн муруттарын көбөйтөм десе, биринчи, экинчи, үчүнчү муруттарын эрте жазда эле көбөйтүп койгон жакшы экен да. Жайдын ортосунда көбөйтүп отурбастанчы. Бул клубникалардын мисалы үчүн ежевиканын орточо баасы 100 сом экен, клубникалардын баалары ар кандай болушу мүмкүн, Канчадан канча сомго чейин болушу мүмкүн көчөттөрдүн баасы? Бунун клубниканын баасы азыркы учурда деген былтыркы учурда 22 сомдон болгон. Биз 22 сомдон сатып алганбыз. 22 сомдон сатып алдык. Эң арзан сатып алганда деген 18 сомго чейин сатып алдык да. Эң кымбат деген сорттор да бар да турабы? Клубниканын эң кымбат дегени дагы бар. Сортунан эмес, бул категориядан болуп калат да. Категория кандай болуп калат? Себеп дегенде мен азыр айтып аткандай эле алгачкы 3 муруттун тамыры чоң болот. Анын баасы кымбат болот. Себеп дегенде тамыры чоңоюп калган, ал көп түшүм берет да. Анан 6-7 мурутчалардын тамыры кичинекей болгондо Б минус болуп калат да. Алардын баасы былтыр 16 сомдон болду да. Клубниканын кирешеси ал дагы сортуна карап эметет. Мисалы, кезде отургуза турган болсоң, ошол жылы түшүм албайсың да. Мурчасын көбөйтүп, дагы калоочулар болсо, аларга сатсаң пайда табасың. Сатпай өзүңө көбөйтө турган болсоң, дагы эмең көбөйөт да. Гектарыңчы аянтың көбөйөт. Кезди сорту бар, ошол жылы энезди сорту. Жаздан баштап кеч күзгө чейин түшүм бере турган сорт. Аны жакшылап карап, верхний зонада болуп, өзүнө ылайыктуу шарттарда караш керек анычы. Аны каратып турган болсоң, бир кандайдыр бир расходдорун жаап кете алат, бирок андан кийинки жылы буйруса прыбырга кирешеге кирип калат деген ойдомун. Хорошо. Биз анда бул жыйынтык чыгарылыштын жыйынтыгын чыгаралы. Бул эмеге алдыгы сорт не дедиңер сорт? Бул Флорида. Флорида деген сорт. Флорида деп таанышат, анан негизги аты Флорида Beauty да.
Florida Beauty деген сортту эмки чыгарылыштарда мына апрелдин ичинде көбүрөөк жерге отургузуп, жанагындай подпленка кылып отургузам деп максат коюп атат мырза. Биздин YouTube каналга катталыңыздар. Эмки чыгарылыштарда ошону силерге көрсөтүп, анан бунун биринчи түшүмдөрүн силерге көрсөтүп беребиз. Ошо эме айта турган нерсе, нижний зонага, мисалы, нижний зонада да жашаган адамдар көп да. Анан клубника отургузайын деп кызыккандар да болуп калат да. Мисалы, клубника отургузам депчи, көбүнчө эле верхний зонага отургузуп атпайбы? Нижний зонага отургузам десе, ошо Florida Beauty деген сортту отургузса жакшы болот экен. Аны айтылды. Ишилип эмки чыгарылыштарда ошонун отургузуп аткан процессин көрсөтөлү. Биринчи түшүмүн качан аласыңар? Буюрса, майда алып баштайбыз, майдын башында. Майдын башында биринчи түшүмдөрүн алып калат экенсиңер. Florida Beauty. Майдын башында же майдын ортолорунда, эми бул да аба ырайыга неме да көз каранды. Көз каранды. Мисалы деген верхний зонада майдын 25-теринде алып атса, биз ага чейин алып калышыбыз мүмкүн да. Нижний зона болгондуктанчы. Биздин каналга катталыңыздар. Биз дагы эгер суроолоруңар болсо комментарийге жаза берсин. Ошо комментарийлерге биз эмки чыгарышта ошо комментарийлерди, суроолорду мырзага беребиз. Жооп кылып силерге көрсөтүп беребиз. Коштошкой көрүүчүлөр менен. Урматтуу туугандар, буюрса бардыгы жакшы болот. Дыйканчылык менен алектениңиздер. Кыргызстандын эремдегин жер жебейт. Кыргызстандын ичинде айыл чарбасын өнүктүрүп, мындай ар бир өзүбүздүн салыбыбызды жасап келатабыз. Мырза аябай өзүнүн чоң салымын жасап келатат, мындай эксперимент кылып. Ушул эксперименттин жыйынтыктарын көрсөтүп, бизге эмет берип атканга чоң рахмат деп айталы. Андан тышкары мына эмки чыгарыштардан көрүшүп, дагы силерге көптөгөн чыгарыштарды кызык кылып көрсөтөбүз.